Оштогу Валентина Терешкова атындагы мектеп интернаты үчүн 700 орундуу окуу корпусу, 500 орундуу жатакана курулуп жатат. Учурда 2 объектинин курулуш иштери 60% аткарылган. Бүгүн 19 сентябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жатак мектептен кабар алып, курулуштун сапатына катуу көңүл бурууну тапшырды. Муну дарактар сактап коюлган, караңы. Сактап коебуз. Булар алынат, мына топурактар азыр. Эмесин карагыла, Сапаттарын карап. сапаты жакшылап карагыла. Сапатсыз куруп алсаңар, эртең өзүңө эмне болосуң, кыйналып каласың. Мен бул жака мени жүрөтөм. Назарчыларчы келип өзү контролдошуп, карап, сапаттарын карап чыгышат. Эгерде сапаты жок курулуп, же болбосо жанагы мамлекеттен бөлүнгөн акчалар мыйзамсыз иштетилип, же башкалап турган болсо, жооп бересиң. Акылбы? Жакшылап карагыла. Мына мен айткан чынар теректер мына. Ушу чынар теректер баягы биз окуп жүргөн маалда кичинекей теректер болчу, ушуларчы. Ушундай чынар теректерди калтырыш керек да. Эгиш керек да. Булардан карагандарын алып койткон ол жерде, жыгылгандарын алып койду. Мына экөө калыптыр, Экөө калды. экөө калтырып койгон ушул. Маалымат калай курулушка колдонулуп жаткан материалдар баары сапаттуу Россиядан алынып келинген. Ошондой эле ата мекендик өндүрүштө колдонулуп жатат. Каражат республикалык казынадан өз убагында бөлүнгөн. 3 кабаттуу мектепти 2025-жылдын май айында бүткөрүү пландалган. Билим уя, спорт зал, актоо үй зал жана башка керектүү жайлары менен курулууда. Ушул тапта объектиде ички жасалгылоо, жуулук корун тартуу жумуштары жүрүүдө. Мектеп 324 миллион сомго баланган. Ал эми 500 орундуу жатакана 4 кабаттан туруп жатып окуганга бүт шарттар түзүлөт. Күчөтүлгөн тартипте иштеп жатабыз. Азыр орточо эсеп менен алсак, бир 80-100 адам менен иштеп атабыз. Күнүмдүк тартибибиз ошондой. Эртең менен саат техникаларыбыз менен бардык нерсе жетиштүү. Мамлекет тараптан каржы маселеси өз убагында чечилип атат. Биздин мектеп интернатка ушул Ош шаарындагы турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдүн балдары, алардын арасында толук аялуу, жарым аялуу жана ата-энесинин мүмкүнчүлүгү чектелген, ошондой эле ажырашкан үй бүлөнүн балдары, кароосуз калган балдар, көп балалуу, кыйналган үй бүлөнүн балдары билим алышат. Белгилей кетсек, жаңы имарат куруу тапшырмасы президент Садыр Жапаров тарабынан белгиленген. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы салына турган мектептин аянты долбоору менен таанышып, имараттын курулушун тездетүү тапшырмасын берген болчу. Урматтуу балдар, урматтуу эжеке агайлар, бул мектеп мен үчүн, жеке мен үчүн өтө ыйык мектептердин бири. Себеби мен ушул мектепте тарбия алып, ушул жерден мектепти бүтүп, аттестатыбызды алып, чоң окуу жайга ушул жерде аттанып кеткенбиз. Биздин убагыбызда бул жерде силерге окшоп эле биз дагы ушул общежитиеде жатат элек, чогуу жатат элек, жатак мектеп болгон интернат. Чогуу окуйт элек, чогуу ойнойт элек дегендей. Ошонусуңарындай мына силер дагы жакшы окуп атсыңар. Урматтуу балдар, урматтуу жаштар, билим алуу бул эң негизги маселе. Адам өмүрүндө билим алып, билимдүү болсо, илимдүү болсо, тарбиялуу болсо, ошондо гана чоң ийгиликтерге жетишет. Ошондуктан мен ойлойм, сиздер мындан ары билимиңерди мындан да өркүндөтөсүздөр. Биздин президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде ушул Терешкова мектеп интернатын, жатак интернатты чоң мектеп куруу боюнча тапшырманы алганбыз. Ошол боюнча келип отурам мен. Буюрса сиздерге бул жерге биз чоң мектеп салып беребиз. Бул жерге чоң общежитиелер салып беребиз. Бул жерде мамлекет тарабынан толук силерге бардык шарттарды түзүп беребиз. Бул мамлекеттин эң негизги милдеттеринин бири. Мындан ары мектебибиз 11 жылдык толук мектеп болот. Жана бул жерге толук мамлекет тарабынан жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Ошон үчүн атайын келип отурам. Валентина Терешкова атындагы мектеп интернаты 1964 тартып ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош.